Көрбөйсүңөрбү? Вот тамыр астында витамини бар, ушу тамырга чогулат экен да. Ушу тамырды жакшы байлаш керек экен. Жакшы байласа, анан бул канча тамыры көп бийигирээк болсо ошончо витамин жакшы байлап туруп булар. Дагы канча сантиметр канчага чейин байлаш керек экен? Бул 8 күндө берип атабыз уже малга. Боякта бул партиясы уже кетти. Алдыңкы партия тигин үстүлөрү уже кетип атат да. Бул жакшы нерсе экен. Ошондо 8 күнгө чейин өстүрүп эле, 8 күндө даяр болуп экен. 8-9 күндө уже мал берип атабыз да. 9 күндө, Ушундай болуп калабы? Бул 8-күн. Уже даяр, Бул 8-күн. Канча болду баштаганыңызга? Бул аз эле болду. Мунун баягы тонкостор аябай көп экен да. Оңой менен өспөйт экен булчу. Эмне гана кылбадым. Ошону айтып берип койсоңуз кыскача. Суга чылап биз тура эмес коюп да өнбөй атат. Мына бул партиябыз. Мына бул үчөө. Муну кичине эртерээк себип койдук да. Бул өңгөндөн кийин жакшы өндүрүп туруп себиш керек экен да. Анткени бул мындан 3 күн кечирээк. Мында тамыр жок, көрдүңөрбү? Слабый болуп калды. А буларда уже тамыры бар, көрдүңөрбү? Муну кичине тура эмесирээк. Эме тура эле келип калмыз, просто кичине эртерээк. Анткени бого да өстүрүп атабыз да. Суга чылап туруп, анан бого идиштерге өстүрүп алып атабыз да. Идиш бога өстүрүп, өзүнчө мындай чүпрөктөргө ороп. Антпесек, мондай чыгып калат экен. Тамыр аз болуп чыгып калат. Чыгат экен. Но баягы тамырдын формасын бере албай калат экен да. Астына витаминдерди толтура албай калат экен да. Түшүнүктүү. Демек, биринчи бияка өстүрүп алыш керек экен. Бияка эметип, өнүп чыккандан кийин, бояка өстүргөндөн кийин мына көчө сепкенбиз мына мону. Көрдүңөрбү? Булар уже тамыр менен себилет да. Уже чыгып калыптыр. Булар уже бат эле чыгат. А биз монжа тамыры өтө өсө элегенде сейеп койсок, ал деген көпкө чыгат экен да, анан бирин серин чыгып калат экен да. Анан теткине тамыр байлабай калат экен. Ушун тонкосторитте көп экен да. Ошондо 1 килограмм арпадан кандай расчет алып атасыз? 1 килограмм арпа азыр меники 5 килограмм болуп атат да. 1 килограмм арпадан 5 килограмм гидропоника чыгат. Гидропоника чыгып атат 5 килограмм. Анда негизи андан да үйдө болот 8ге чейин дейт, анан 8ге чейин така меники жетелейт да. Бирок нормально эле бул эмеси, тамырлары жакшы эле кетип атат да. Анан бул витаминдүү, сиңимдүү витаминдер. Сүттү да көп берет, ушуну жегенде. Ушуну берип атат, эми сүтүбүз өтө көтөрүлбөсө да, но кетип атат алдан. Сразу эмес, эми аздан кетип атат, ошо кармалып турат да. Биз муну бербей болсок кичине түшүп кеткен, муну берип кармап турабыз эми. Желательно ар бир үйдүн ошо мен немесин точно эмесин тап канча бериш керек уйга эмете элекпиз да. Тактай элексиз. Точно тактай элекпиз мындай. Мону мисалы 2 уйга бөлүп берип атабыз да. Балким бир эле уйга бериш керекпи. Бир күндө канча берип атасыз ушуну? Бир күндө уйга ушу гидропоникадан. Гидропоникадан азырына болуп каласа, ушуну 2ге бөлүп бир уйга берип атабыз да. Канча килограмм болот экен? Ушул 5 килограмм тегере болуп калат экен. Мону 2ге бөлүп берип атасыз, ошондо. Бул элеси менен оор отурат экен да, Ооба, оор отурат. Анан ушу тамыры менен баарын баарын тең алып барып туруп эле салып атабыз. Ортодо бир капризный бир 2 уйубуз бар. Бирөө кичине капризин чечип атат, а бирөөсү көнүп калды уже. Чечип атат. Бир мал берип атасыз, эртең менен кечинде. Саат 10дордо берип атам. Саат 10до. Андан тышкары эксперимент кылып 6 тогум бар эле. Ушуларга да берип атам да. Баягы өтө өсө элегенде келсинчи. Анан булар уже буюрса тууп келет. Туйлап койчу тышта, анан буякка жылуу киргизип коюп, буякта. Бул жерде тоок кармап атасыз. Буякка эле тоок киргизип койгонбуз. Жакшы экен. Буякта тоок байлап, тоокко да берип көрүп атасыздар да. Тоокко да берип атам ушундай. Кандай болот экен да? Анан буюрса туй башташты. Күндө эмет көктөрдү көп жебейт экен. Андай эметип кеткандар тамыр байлап. Нормально. Кичине 3 күн болгон. 3 күндүктөрдү, 3-4 күндүктөр. Тетилерде ошого берип атабыз да. Ошондон кандай Сонун экен, ошо ойдон. Классно. Ушу кондицияга жеткирип туруп эле малга берилсе уже жакшы. Болгон витаминдер болот да, малга баягы дополнительный витамин деле бербей эле койсо болот деп айтылат негизи. Мына мен деле ошо. Значит, бул тоютту дагы көбөйткөнгө абдан жакшы экен да. Мисалы, башка тоюп берип атсак, чөп берип атабыз. Саман, анан жемдерди берип атпайбы? Чөптөн, саманда, картошкада
мындай витаминдер болбойт экен да. Канча витамин? Мынча витамин. Бул дополнительный Биодобавка жеген. биодобавка ошондой болуп атат да. Туура, жакшы. Мен 4 мал эмес, 2 менен кечке эле сугарып атам. 2 мал эле сугарып. 2 эле мал сугарып атам, ошол эле жетип атат да. 2 мал сугаргандан. Бул эми таза дагы оокат болуп аткан турбайбы, Биз азыр үйгө өзүнчө өстүрүп коюп да жеп атабыз. Будайды. Жакшы. Азыр ошол аябай модный да болуп турган бишкектиктер ушинтип өстүрүп жешет экен. Мен бай өстүрүп, бияка өстүрүп койсом, мамашам келип эле четинен бычак менен кесип барып үйдөн тазалап жууп туруп эметип атты. Эми биякта тооктор. Сиздер үстүн зеленди эле жейсиздер, туура? Жок, баарына. Баарынбы? Тамыры менен. Тамыры менен кошобу? Тамыры менен жесе, бул арпаныкы кичине кычкылыраак болот экен, арпаныкы. Будайдыкы таттуу болот экен. Тамыры менен жесе болот экенби? Тамыры бол. Основной витамин тамырда. Бай интернеттен окусам, алардын немеси боюнча, бул тамыр канча калың болсо, ошончо витамин топтолот экен да. А бул үстүндө көккө азыраак топтолот дейт да, жакшы. Ушундай экен. Мен ойлоп атпайм үстүн кесип алып анан. Жок, үстүнө үстүнө азыраак топтолот экен, основной витамин тамырда болот экен. Анда жакшы экен да, бул адамда жесе болот. Эми адам жегенде мынча өтө өстүрбөш керек экен, жанакы